российский кыргызский фонддон кредит алса болобу, Ханафи мазхабында Дарул Харптан кредит алса болот деген канчалык туура? Мен эми российский кыргызский фонддун ал кандай эрежелер менен, кандай жол менен кредит берерин билбейт экенмин. Эгерде баягы жалпы жаңылыктардан ошо жардам катары беришет деп, жөн гана карыз катары кийин ошол эле кайтарып берет деген түшүнүктөмүн, билбейм. Анан эгерде алар процент бар болгон болсо, 1% болобу, 0,5% болобу, же андан ашык процент болгон болсо, ал түткөр болуп саналат. Ал такыр туура эмес нерсе. Анан кредит Дарул Харпта болобу, же башка жерде болобу, дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун, мусулман менен мусулмандын ортосундагы, капырлардын ортосундагы же мусулман капырдын ортосундагы айырмасы жок. Сүткөр болуп саналат. Анткени бизде шариятта келген далилдер эч качан айырмалап келген эмес. Бул ушул маселени жакшы билип коюш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, ушул маселени Дарул Харпта кредит алса болот деп кээ бир чала сабат молдолор туура эмес түшүнүп алып туруп, анан туура эмес фатва беришкен. Ооба, Ханафи мазхабында ошо негизги ой болуп саналабы, же кээ бир алымдардын ою болуп саналабы, негизи бар да, ошондой Ханафи мазхабында. Дарул Харп деген ошо кафырлардын өлкөсү деген, мамлекети деген түшүндүрөт. Мусулмандын өлкөсүнүн ичинде эмес, мусулмандардын жерлеринде эмес, кафырлардын жерлеринде аларга сүткорлукка акча берсе болот деп айтышкан да. Мындайча айтканда, мусулмандар берип, алардан өндүрүп алса болот, кошумчасы менен, үстөгү менен алса болот деп айткан. Албетте бул ошо айтылган нерсени айтып атабыз. Бул негизи туура эмес. Бирок ушуну жана чала молдолор тетиринен түшүнүп алышкан да. Мусулмандар ошо аларга акча берип, процентлерин алардан өндүрүп алат дегенди, алар мусулмандар алардан карызга акча алып, аларга үстөгү менен берет деп фатва берип коюшкан да. Бул тетир түшүнүп алышкан. А болбосо Ханафи мазхабында алымдар ачык эле айтып кетишкен. Кээ бирөөсү мисалы бул ушул маселени айтканда, түшүндүргөндө мына Хашият ибн Абидинде баяндап кеткен. Бул ошо мусулман тарап гана берип, анан өндүрүп алса болот деген. Кафырлардан алып аларга үстөк кошуп берсе болбойт деп айтып кеткен ачык эле. Даже кээ бир алымдары бул бир ооздон кабыл алынган ижма менен, Ханафи алымдардын ижма менен кабыл алынган маселе дейт да. Мындайча айтканда, мусулман берет, анан өндүрүп алат. А мусулман алып туруп аларга акча бербейт деп айткан да. А биздин чала молдолор ошондой фатва беришип, ошол көп нерсеге тарап кеткен. Ошо башка жерлерде, мусулман эмес өлкөлөрдө кредит ала берсеңер болот деп, анан мусулмандар алардан акча алып, аларга акча төлөп берип атат, үстөмдүк кылып. Мындайча айтканда, баягы мусулмандар уже утулуп атат да. Ханафи мазхабындагы айткан алымдардын ою боюнча, мусулмандар утулбаш керек, алар берип, алардан өндүрүп алыш керек деген мааниде айткан. Ошондуктан баягы башынан айта турган болсок, негизинен далил жагынан карай турганда, шариятта уруксат берилген эмес. Бул сүткорлук, жалпы жөнүнөн сүткор деп аталып келген, болду, ал арам нерсе. Мусулман ортосунда болобу, мусулман жеринде болобу, кафырдын жеринде болобу, айырмасы жок, арам. Экинчиден, жанагынтип фатва бергендер шариятка да каршы фатваларды берип атышат, жана ошондой эле Ханафи мазхабына да каршы фатва берип атат. Ошондуктан мындай көрүнүш такыр туура эмес. Ушундай нерсеге алданбаңыздар, жана башкаларга да жеткирип коюңуздар. Аллаху алам.